Бүгін 29 августта министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Сузак районының Барпайыл өкмөтүнөн Чокмор айылынын асфальт төшөлгөн негизги жолун ачты. Аземге тургундар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Бардык топтоло турган чоң здание салып атабыз. Ал жерге чоң площадь салып атабыз. Камчыбек Ташиев куттуктуу сөзүн сүйлөп, айыл элине өлкөдө жасалып жаткан негизги саясий жана экономикалык багыттар, жыйынтыктар тууралуу кыскача маалымат берди. Чокмордун салынган жолуна мамлекеттен акча кеткен жок. Башка жактан акча кеткен жок. Муну мен өзүм жана мен жардам сураган адамдар гана чогулуп туруп ушул жолду биз салып бердик. Урматтуу президентибиздин акыркы жылдары жүргүзүп аткан саясатынын негизинде, багытыны жүргүзгөн саясатынын багытынын негизинде мамлекетибизде толгон токой жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Анын баарын эсептеп чыгыш үчүн, айтып чыгыш үчүн мен ойлоймун бир күн убакытта жетпейт болуш керек. Бирок көп сүйлөбөстөн, көп нерсени айтып мактанбастан иш менен көрсөтөйлү. Ошону эл өзү сезсин, эл көзү менен көрсүн деген чоң максаттарды коюп отурат. Бюджетибиз биз келген жылы азырма 4 жыл болуп калды. 250 миллиардтын тегерегинде болсо, быйылкы жылы бюджетибиз 600 миллиард болду. Эмдиги жылы мындан да көп болот, 700дөн ашып кетет болуш керек, азыр эми эсептеп чыгарып атышат. Ушулардын бардыгы бюджетибиз көбөйүп, акчаларыбыз көбөйүп мамлекетте. Ошо көбөйгөн акчаны элдин жыргалчылыгына, мамлекетте жашаган ар бир адамга жетсин деген президентибиздин чоң тапшырмасы бар, ошолорду аткарып келе жатабыз. Айыл эли ыраазычылык билдирип, өлкө жетекчисине Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштерди колдоого алышарын жана ушул багытта аракеттерди улантуу зарыл экенин билдиришти. Бир эле биздин Чокмор эмес, бүтүн Кыргызстан боюнча, бүтүн облус боюнча, бардык облустарда мына бардык реформа болуп, бүтүн бардык жерде мына айылдарда бүтүн бардыгы курулуп атат. Мына бүгүнкү күн биз Чокмор эли аябай сүйүнүп атабыз. Биздин жолубуз 7 метр, 8 метр болуп, көпүрөлөрүбүз 3-4 машина өтө турган болуп, бүтүн баары жакшынакай болуп бүттү. Бунун ачылышында биз ушул чоңдорго, ушул мамлекетибиздин башчыларына, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке бардыгына биз ыраазыбыз. Сапаты дагы жакшы, кененди да жакшы, тротуары менен, жолдун чекесинде арыгы менен арыкта семеттелген жакшы. Линиялар да жакшы коюлуптур. Кыскасы жол шаардагыдай. Аталган айылда 3000ге жакын адам жашайт. Жаңыдан асфальт төшөлгөн жолдун узундугу 3 чакырымдан ашык аралыкты түзөт. Учурда негизги жолго асфальт басылып бүттү жана тротуарларды, суу арыктарын куруу иштери жүргүзүлүүдө. Барпайыл өкмөтүнүн Чокмор айылы болуп эсептелет. Бул жерде узундугу 3 километр 200 метр жол эле. Тар мына электр мамычалары бул жегинде, оң жегинде, сол жегинде болчу. Бул иретке келтирип, ошол электр мамычалары бир жагына коюлду, түз тартылып, райондук энергетиктер тарабынан. И ошондой эле мурунку эски асфальт алынып, жолдор тегизделип, жанагы суу өткөн куурлар оңдолуп, лоток коюлуп, туурасы 7 метрлик асфальт төшөлдү. И анан жөө адамдар жүрчү тротуар 1,5 метр тротуар менен жасалды бүгүнкү күндө. Бул жолго асфальт төшөө иши Камчыбек Ташиевдин жеке өзү жана үй бүлөсү тарабынан каржыланды. Ачылыш аземинен соң Камчыбек Ташиевдин ата-энесине жана Таят ата-энесине жалпы көз өткөндөргө арналып Куран окутулду. Таят менен ушул Чокмордо өсүп өнгөн киши, ушул жерден жаш маалында согушка кетип, мына ошол бойдон кайтып келбей калды. Ошолорду эстеп туруп, анан ушу көчө бүткөндөн кийин бир туугандары менен чогулуп, мына тагам менен кеңешип туруп, таятам, тайенеме бир жакшылап Куран окутуп коелу деп чечтик эле. Ошолордун арбактары тынч жатсын дегендей. Айбек Исабеков, Забирбек Тойчубаев, регион.